Юридикалык жардам берүү борбору жергиликтүү тургундарга акысыз укуктук маалымат берүү, укуктук коргоонун деңгээлин жогорулатуу, сот адилеттигине жеткиликтүү камсыз кылуу, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын жүзөгө ашырууга көмөктөшөт. Бул борбордун салтанаттуу ачылышы болуп, кызыл тасма кесилип, юстиция министри Марат Жаманкулов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана район эли катышты. Чоң кубаныч, биздин эл үчүн чоң жардам деп ойлойм. Анан ушул бүгүнкү убакыттан пайдаланып, ошо сиздерге, юстиция министрлигине, биздин областтагы юстиция башкармалыгына демилге көтөрүп, ушул жерге атайын штат ачып берип, имаратыбызды ремонт жасап, элге камкөрдүк көрүп, шарт түзүп берип атканыңыздарга Ак Суу элинин атынан, Ак Суу мамлекеттик администрациясынын атынан терең ыраазычылык билгизебиз. Албетте жана сиз айтып кеттиңиз, элдер сабаттуу болгону кайра бизге бийликке жакшы да, себеби юридикалык жактан сабаты бар, мыйзамды билген адамдар бизден мыйзам чегиндеги нерселерди талап кылып келет да. Мыйзамды билбеген адамдар мыйзамга жат нерселерди талап келип келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул бизге дагы, биздин ишибизге дагы сөзсүз плюс болот деп эсептейм да. Юридикалык жардам берүү борборунда эми 5 жактоочу калкка акысыз жардам берет. Борбор Теплоключенко айылындагы калкты тейлөө борборунун имаратында орун алды. Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Жаманкулов өз сөзүндө республиканын ар бир аймактарында акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча борборлорду ачуу милдети коюлгандыктарын белгилеп, көмөктөшкөн чет элдик инвесторлорго ыраазычылыгын билдирди. Атайын акысыз укуктук жардам берүү боюнча борборду ачып атабыз. Жалпысынан республика боюнча бул 30-чу борбор деп эсептелет. Юстиция министрлиги планы боюнча ар бир райондо ушундай борборду ачайын деген оюбуз бар. Бирок ар бир районда ар кандай себеп менен дагы ачыла элек. Мунун себептери жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү түшүнгөнү же түшүнбөгөнү деп ойлойм. Мына Ак Суу районунун айыл өкмөттүнүн башчысы аким өзү да мындай ыраазы болуп, анткени бул борбор аркылуу ар бир жараныбыз эгерде мындай укуктук кеңеш, укуктук консультация керек болуп калса, ошо адвокат аркылуу алса болот. Азыркы мезгилде республиканын аймагында 29 акысыз юридикалык жардам берүү борбору иштейт. Бул борборду ачууга Европа биримдиги көмөктөшүүдө. Ак Суу районунда 74 миңден ашык калк жашайт. Алардын 25% аярылуу, аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Андыктан акысыз юридикалык кеңештерди алуу борбору жергиликтүү тургундар үчүн да жакшы саамалык болду. Айыл өкмөтү акимибиз, сиздер баш болуп ушуну ачып бергениңерге рахмат. Ушинтип өнүгүүсү бергиле. Колдон келсе, ар бир айыл өкмөткө ачып берсеңер, андан жакшы болот эле. Себеби тияктан бери биздин район чоң да. Ошо тияктан бери келип неметкенден көрө, ошол ар бир айылга ушинтип ачып берсеңер, анда аябай элибиз аябай дагы өзүнчө сүйүнөт эле. Себеби жалгыз эле ошол немеси чектелген балдардан эмес, биякта бизде баягы илгертен бери документ оформить этпей, ошо юридика жактан немеси билими жок тургандар көп. Борбор негизи азыркы учурдун талабы ачылып аткан борбор. Себеп дегенде биздин элдерге укуктук жардам керек, квалификациялуу. Себеп дегенде элдин көйгөйү көп. Мисалга ала кетсем, азыр мына Теплоключенко айылында мурун 80% орус калкы жашачу. Союз тарагандан кийин орус калкы көчүп кетип, үйлөрүн сатып кетишкен. Сатканда үйүн китебин карматып эле акчаны алып, ошо бойдон кетишкен. Үйдүн баарын оформление кылып, нотариально жактан которбой эле калганда, ошондой көйгөйлөр көп, элдер которо албай жүргөндөр көп.
Кыргызстан боюнча 3500 жактоочу бар, алардын 10% гана мамлекеттик реестрге кирген. Калгандары өз ишин коммерциялык багытта иш алып барууда. Ысык Көл облусу боюнча учурда акысыз юридикалык борборлору Балыкчы шаарында, Чолпон Ата жана Каракол шаарында иш алып барып келет. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Ак Суу районунан.